Бүгүн 21-июнда биздин Кыргызстан саясий партиясы Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоосунун үгүт ишине киришти. Буга карата иш-чара өткөрүлүп, анда партиянын төрагасы Айбек Осмонов алдыдагы жарышта командасына ийгилик каалады. Биз алды койгон максаттарыбыз абдан чоң. Ошолордун бардыгын элибиз колдоп, биздин кандидаттарыбыз шаардык кеңешке барып калса, иш жүзүндө көргөзөт. Жана ошондой эле Бишкек шаарынын көйгөйлөрү биздин кандидаттардын жүрөгүндө. Чечимдин жолун эң жакшы билишет. Жана Ош шаарында дагы. Митилде кайрылып кеттигизге уруксат этиңиздер. Биздин Кыргызстандын лидери атаандаш партияларга дагы кайрылып, үгүт учурунда терс көрүнүштөргө жол бербөөгө чакырды. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Шайлоо дагы өтөт. Шайлоонун эртеси күндө болот. Ошондуктан адамдык абийирди жогору коелу. Эч кандай кара пиар жана башкаларга көңүл бурбастан өзүңүздөрдүн программалар менен, жумушуңар менен алдыга жылгыла. Жана ошондой эле башка биздин атаандаш партияларга дагы ошону сунуштайм. Шайлоону ак кылайлы жана таза кылайлы. Рахмат, бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Шайлоого аттанган башка партиялардын дагы мыкты долбоорлору, эмгек кылууга ниеттери бар. Аларга ийгилик каалайм. Шайлоо убагында буга чейин адат болуп калган бут тосуулар менен алектенбей, үгүт ишин таза өткөрүүгө үндөйм, деди биздин Кыргызстандын төрагасы. Жаратмандар чогулган партия. Булар Кыргызстандын ар кайсы тараптарында өндүрүш ишканаларын ачкан, завод, фабрикаларды ачкан адамдар, шаардын көркүнүнө көрк кошкон адамдардын чогулганы. Бул жерде ар бири өз тармагынын адистери, алдыңкы адистери. Ошол себептен ушул биздин Кыргызстан партиясын тандадым. Бул партияны тандаганын себеби биздин Кыргызстан партиясы бул жаңы жана ак партия деп эсептейм. Кыргызстан бул шаар ичинде көп салымдарын кошуп келген партия. Иш-чара салтанаттуу түрдө өтүп, жаңы жүздөрдөн куралган профессионал команда үгүт ишине жаңы дем менен киришти. Биздин Кыргызстан жаратмандар жолу.